А силер негизи каршы болуп атканыңыздардын мааниси эмнеде? Анан тегеректи көрүп атасыз го, тегеректи үй бар да заң кыйган чоң үйлөр. Анан бизде карап элде мында үй салып коеюн деп эметип атасыз го. Булар Бул жака курулуп атасында да үйдө. Баклажка менен суу ташыйбыз беречи. Мыйзамдан коркуп жашаш керекпиз да биз. Анан ал сакталбай атпайбы? Азыр только өзүнүн позициясын коюп, өзүнүн кызыкчылыгын коюп эле бияка курулбаш керек. 1,5 айдан кийин келген уят болуп калбайсыңарбы? жок жок. Байке уксу мен. Сиз эртең баратаңыз алып калса, мен барып машина жындырып койгон менен билбейтмин байке. Калас боюнча бирок эч ким жашабаш керек да. Чисто өздөрү жашап эле, мындай чоң заңгыран үйлөр салып эле, ошолордун ичинде жашап, өздөрү эч ким иш айтып бербей эле. Биринчи документтин бүтүрүп, андан кийин ишке киришти атпайбы? Документтер жана строительство документтер баары бүткөн. Курулуш министрлиги эмне дейт бул боюнча? Курулуш министри биз өткөндө кайрылганбыз. Чөнтөгүндө бир 100 000 доллар болсо эле бир участокты бирөөнөн сүйлөшө калып эле катлаган каза калып анан мен ошо катлаганын ала койгола деп жакшы макет жасап алып эле сатып алып жүрүшкөн да. Азыр эми талап чын айтканда бөлөк. Всё, давай, алла машина. Биз азыр Көкжардабыз. Бул жакта Иликтова сервис адресиндебиз. Бул жакта курулуш компаниясы өзүнүн ишмердүүлүгүн улантып жаткан экен. Ага бул жактагы жарандар каршы болуп, автоунааларын ушинтип бул жакка коюшкан экен. Айы кызматкерлери келип, азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр автоунааларын баягы жашоочулардыкын алып коюусун өтүнүштү. Булар автоунааларын алып жатышат. Анан бул жактагы өздөрүнөн да сурап көрөлү, эмне себептен каршы болуп жатышат? Баягы курулуш компаниясынын уруксат кагаздары барбы? Курулуш компаниянын өзүнүн директоруна дагы азыр суроолорду берип көрөлү. Эгер уруксат кагаздары болсо, кандай кагазддар бар экен азыр дагы көрүп көрөлү. Бул жакта жарандар дагы өздөрүнүн ойлорун айтып көрсүн. Жок, албайсың, неге аласың? Против закона бирдеке кылып атабыз. Сиз эми байке бул жерде бирөөнүн барып атасыз. Эки тарап Бул баратын жок, статистика киргизбейм деди. киргизбейм деди. Ким айтты? Сизге айтты, киргизбейм деди. Аны байке, аны мыйзамына байке тактайт байке. Мен жол тактайм байке, автоунаа тактайм. Сиз жолду тактаңыз да, биякта корон эмне тактап атасыз? Жок, барат эмес бул. Байке уксу мен. Сиз эртең баратаңыз алып калса, мен барып машина жындырып койгон менен билбейтмин байке. Жок, бет баратат Ошол закон. сөздөн аз бул киши айтып Баратан эмеске аны мен тактабайм дейм, аны бияк тактайт. Жок, тактагыла, пожалуйста. Алып алачы. Жок, алынбайт. Эмне болот байке бакта? Эмне болот бакта? Иштегеле болгон жок. Соседтер менен незаконный стройка болуп атыр да ошо. Да, ошону уктум, ошону угуп келдим да мен. Тиги бул жерден алгыла деп Схемасы. Туура эмесмин, эртең сүйлөшөбүз. Жок, бир жолу ошону айтып атпайсызбы? Менде иш козголуп, ГХМБД да мындай признавать этпейсиң. Айтылбады байке. Айтылбады. Жаңы эле сүйлөшпөдүкпү. Эртең баралы деп элек ошо. Баралы. Тактайлы. Сиздер эми машинаңыздарды алып коюңуздар, болду. Мына строительный техника киргизбесин? Эчтеке болбойт, эртең тактайсыз дебедикпи. Жаңы эле сүйлөшпөдүкпү. Кайра эле козуп бересиңер эми байке. жок жок. Эми эле айттым, сүйлөшүлдү да, туурабы? Бул жак эмнеге каршы болуп жатат? Баягы силердин чын эле баягы мыйзам кагаздарыңар барбы? Же баягы кагазындагы стройканы чогуу кылабыз деп баштадыңар беле? Биз деген биринчиден Бишкек глав архитектурага кайрылып, ошол жактан болгон различный документацияны алганбыз. Андан соң болсо ошо экспертизасын алып, конструктивный расчетторун кылып, андан соң болсо единый реестр строящихся объектовто катталып, мыйзамдуу түрдө стройгенпланды ГАИ менен да согласовать этип, азыр иш-чараларды жүргүзгөнгө биздин толук укугубуз бар. Азыр биздин ошол укуктарыбыз биякта азыр корголбой атат. Бул жакта жашоочулар айтып атпайбы? Булардыкы мыйзамсыз, туура эмес алышкан деп атпайбы? Ошол эми булар деле жөн айткан жок да, бир билинсем билген үчүн айтып атты. Бул азыр мыйзамсыз болгондо бизге деген биринчи очередь ГАСКтан уведомление келиш керек. Строительно-монтажные работы должны быть приостановлены деп. Ошондой бизге кагаз келсе, биз мыйзамга баш ийебиз. Биз мыйзамдан коркобуз. Биз деле ачык, айкын. Жарандар эмнеге каршы болуп жатышат? Жарандар жалпысынан бул жерден эми ушул жака курулуп атсында да үйдө. Себеп дегенде бул жерде көптүн 10 соттуктан ээлеп алышкан. Эми бияка бир жерге көптөгөн үйлөрдү курса болот да. Анан көптөгөн кишилер жайгашат. Биздики жаңы норма менен, жаңы стандарттар менен бүт парковкалар эсептелген.
ушул үйдүн астынын баары парковочный место болот. Канча этаж болот? 12 этажы болот. 12 этаж да? 12 этаждан 2 блок. Я. 12 этаждан 2 блок. А силер негизи каршы болуп атканыңыздардын мааниси эмнеде? Биякта жол кыска, жол тар, бияка машина батпайт. Булардын парковкасы 112 квартира экен, 112 машина бияка батпайт. Суусу жок, сууну өзүбүз чакалап ичебиз. Жок, суу тар биякта. Суу тар, суу жок. Мектеп жок, канализация жок. Анын баары каякта калат? Бияктан деген балдарыбызды буякта 100 квартиранын 200 баласын ташыганда шаардын ичи ошол себептен пробка болуп атат. Школ курсун, детсад курсун, биз каршы эмеспиз. Анан эле үйдүн түбүнөн эле забордон 2 метр кылып туруп 12 этаж ким гарантия берет эртең ошо бир баланын үстүнө боякта жашоочулардын үстүнө бирдеке түшкөн. Өткөндө деле чыкты, бирөөнүн үйүнө түшүп кеттир, стол мындай арматура клейген швелер түшүп кеттир. Бул боюнча силер кайсы жактарга кайрылдыңыздар? Ал жактардан эмне деген жооптор келди? Кайсы органдарга кайрылдыңыздар? Ал каралган боюнча Мынакей бул негизи незаконный строительство. Мен ошону уверен айта алам. Биз мына ГКМБга кайрылганбыз. Бул жерде иш козголгон. Постановление 24-жылы иш козголгон. Анткени бул жерде айыл өкмөтү менен архитектура поделка жасашкан. Бул жерде генплан болгон эмес, корректировка болгон эмес. Бул кайсы айыл өкмөт карайт? Бул Көк жарга карайт. Көк жарга караганда бул жерде мисалы үчүн именно бул жерде градсоветтин чечиминде болгон эмес. Негизи положение боюнча бул жерде градсовет план застройка деген бар. План застройка болгондон кийин ак көз, кара көздүн баарын чогултуп туруп, ошол жерден градсоветтин чечими өтөп, бул жерге мындай этаждын том салган жатабыз, уруксатыңар барбы, жокпу деген. Ошондой маселе. Ошонун баары бузулган. Ошон үчүн биз мына ГКМБга жазылганбыз. ГКМ жазгандан кийин ошон үчүн иш козголгон. Ошонун негизинде Бул компаниянын үстүнөн. ооба. Иш козголгон. Жок, Көк жармайчы полностью. Бу жерде Көк жармайчы. Жалпы негизи ошол айыл өкмөтү, айыл өкмөтү ошол жер ошол убакта документти жасап кетишкен. Ошол айыл өкмөтүнүн азыр үстүнөн иш козголгон. Анан кийин бу жерден ГКМБ комиссия создавать этти. 20-июнда келип туруп, неден ошону азыр ар бир структураны ченейбиз деп. Өткөндө Госстройдун комиссиясы келди. Келгенде биз ошол жерден комиссияда бул жарандардан барбы силер? Бар, бүт бар келди, сүйлөп берет. Ошол жерден келгенде мына жерден мүчөсү болуп дегеним го. Жок, комиссиянын мүчөсү болуп. жок, ал азыр эч ким жок, тот раз келген. Ошондо келгенде суу маселеси бу жерде острый. Баклажка менен суу ташыйбыз бу жердечи. Көрсөң болот, азыр үйгө кирип көрөлү. Суу жок. Канализация жок бу жерде. Свет эдиң эле чыдайт. Анан бу жерде садик жок, школа жок, эчтеке жок келип эле, мындай кичинекей эле бир 5-10 соток участок бош болсо эле келип эле мен там салам, 12 этаж салам деп эле жинтип атат. Анан бери өткөндө Госстрой келгенде да водоканал мен суу берген жокмун. Деле секирди ал, качып кетти. Госстрой архитектура келдик, план застройкаң барбы? Көрсөтчү десек, жана бир эмелерин жиберип коюптур, тиги бригадирлерин. Алар эчтеке жооп бере алган жок. Барбы? Жок. Тигиң барбы? Жок. Кача генпланды көрсөткүлөчү. Генпландын негизинде салынат да бул стройка. Десе генпланды да көрсөтө алган жок. То есть эчтеке жок. Анан пожаркасын айтып атасыз, пожарка мына мисалы үчүн бу жерде могу жерде семья турат. Анан могу жерге азыр 12 этаж түшөт. Өткөндө Facebooktан көрдүңөр. Кран кулап кетип, тиги бир семьяны басып калды. Бирок кайта үйүндө жок экен. Эзети хотите, что 5 кишини өлтүрүп туруп анан кийин булар эмне, 5 киши өлүп калды. Эми оказывается, жанына стройка салганга болбойт деген ошого баратабыз. Биздин эметкенибиз ошол да. ГКМны укпай атат. Мен ошо түшүнбөй элем. Анан бу жерге мисалы үчүн эртең темир түшүп кеттим өткөндө, семья чай ичип атып. Жок, могу объект боюнча ГКМнын баягы бир так жоо чыкты, чыга элек баары. Чыга элек пока. Следствие жүрүп атат деп ал бизге эме экен да, бизге мындай бүгүн эртең чыгат деп ал мен астымда иштебейт экен. Анын өзүнүн бир процедурасы бар экен. Анан жана кишилер сурайт экен, ошол процедура мен бүтүрөм баке. Бүткөндөн кийин аны комиссия создавать этем. Комиссия чыккандан кийин аны точка коебуз бияка деп. Курулуш министрлиги эмне дейт бул боюнча? Курулуш министрлиги биз өткөндө кайрылганбыз. Кайрылганда бу жерде мисалы үчүн ошол жерде бу жерде эч кандай стройка болгон жок деп бизге кагаз бар мынакей. Мына могу кагаз. Бул кагазда четко написано. Бу жерде мисалы үчүн булар илим тетиги эмесинде да QR кодунда илим кадамда өтүп атат. Ал бар болсо сай курулуш болуп келип атат. Ама QR'дун бассам буларга айтып атам бек. Монун бассаң эле азыр илим кадам деп чыгат. Мен булар менен сүйлөшкөнгө да биздин акыбыз жок азыр. Хотя могусун да алмаштырган эмес да булар. Бул башка компания ошондо. Жок, ушул компания бирок илим кадамда өтүп атат буларчы. Илим кадам болуп өтүп атат могу эмесинде. Сай курулуш деген вообще мындай. Илим кадамы? Биз мындай сай деген курулушту биз Госстройтон биз көрбөй элебиз деп атат алар. Образовательный учреждение деп атпайбы? Ооба да.
А булар болсо 12 этаж там салат. Кимисине сөз сизге келет. кимисине ишенерибизди билбей калдык. Бу жерде бизге башкача берип. Мындайда бир суроодо мояктачы образовательный учреждение деп турбайбы билим канадымчы. Анан кайра бuyakta уйгуруп калган да. 12 этажга перепроверка кылып буларга рұқсат берип атат. Жок, ушу бир эле суроодо түшүнө алат. Илим кадам деп турат да. Анан кайра эмне Бул жерде мындай болгон. Жерди илим кадам сатып алган. Жарымына чейин документин бүтүрүп, анан жарымына чейин документти бүтүргөндөн кийин биз купля продажанын негизинде сатып алганбыз. Анан илим кадам сатып алган. Заключениеда бул жерде жазылып турат. Образовательное учреждение илим кадам в соответствии с ОСО Централ Азия инвестиция в соответствии договора ДГЕ деп турат. Ошо менен биз ошонун негизинде алып, азыр жердин владелици ОСО Централ Азия инвестиция бул жерде. Ошон үчүн ошонун негизинде бизде бүт различный документтер бар. Бизде азыркы учурда мыйзамсыз болгондо бияка эч бир укук коргоо органдар келбейт болчу, реакция бербейт болчу. Алар келип бияктын мыйзамдан коркуп жашаш керекпиз да биз. Анан ал сакталбай атпайбы? Азыр только өзүнүн позициясын коюп, өзүнүн кызыкчылыгын коюп эле бияка курулбаш керек. Азыр биякта котлован казылды, эмне болот? Бу жерде болот көрсөтүү. Котлован биякта баягы жайы жакын деп жатышат. Баягы пожарный заезд боюнча вопрос болуп атат. Бияк баштан эле экен деп Даже материалдар. Силер эмне кылбайлы? Бир баштан баштайлы, бир документтен баштабайлы. Кайсы документтериңер бар? Бул жак мыйзамсыз деп жатат, анан баягы градсоветтин дагы чечимдери бурмаланып кеткен деп жатышат, анан. Ал бул эми боюнча бүт мыйзам кагазддарыбыз бизде бар. Айыл өкмөткө да иш козголгон деп жатат. Мисалы өзүңүз укпадыңызбы? Ошолорго четинен эле жооп беребиз. Баарын айтып атат, бирок градсоветтен биз алганбыз. Проект застройкиден эмеде генпланда бар ошол проект застройкинин өзү отурган посадкалар бар да. Көрсөтүп аласыз, азыр проект көрсөтөйт. Ошол жакта бүт посадкалар бар. Ошол боюнча эметип атабыз, иштеп атабыз да. Анан азыр айтып аткан боюнча суу боюнча, анан канализация боюнча биздики тех условия менен алганбыз. Эмедики Бишкек водоканалдыкын тех условия бир эме 500 коллектор эмеде бар. Акунбаева Достоевский жакта 500 коллектор. Ошол жака биз тартып барабыз да. Аяктан эменики совместно куруп атабыз, Алипстройден. Алар болсо ошол жака тартып барган, биз ошолорго просто присоединение кылабыз. Бул жака тартып барабыз. Кошуп барабыз ошол жака. Суу болсо БМ компанияда частный компания бар, суу тартып атат ошол. Алар уже бул жака келип калган. Жакында 1 ай, 1,5 айдын ичинде суу алып келебиз өзүбүз. Бул то есть бул көчөгө тиешеси жок да суу. Өзүбүз кошобуз, өзүбүз тартып келебиз, өзүбүз отдельно тартып келебиз да. Ошол электричество боюнча бизге эме северлектерден берген тех условия. Баягы сиз кечинсиң, суу жөнүндө да мисалы сиздер айтып атпайсызбы, 1 ай, 1,5 айдын аралыгында суу келип калат деп атпайсыңарбы? Эми ал деле 1 ай өлбөсөк бар ал күндө эле келет мисалчы. Анан баягы мисалы компаниялар ооба мындай тиндей деп баардыгын сонун кагаздарда жакшы айтышат, бирок иш жүзүнө келгенде мындай мынтип кетет да. Себептен баягы курулуш компаниялары боюнча аябай көп иш алып барып жүрбөймүнбү? Анан 1,5 айдан кийин келген уят болуп калбайсыңарбы? Жок. Канализацияда должно быть сперва все условия сделать, а потом строительство. Канализацияны болсо ошол эмеге Алипстрой деген эме өйдө жакта бар да. Ошол кошулат. Уже тех условия алынган ага уже. Эми аяка кантип тартып барасыңар? Аяктан бияктан касып барабыз. Жолдон касып барасыңар. А уруксат берби? Уруксат ордер алабыз да. Азыр биринчи этап менен ал эмеде инженерный сеттерди пока эме албай турсак болот да. Биринчи этапта только котлован менен заливкасы. Азыр мурда мындай болуп калбадыбы? Мурдачы мисалы 2021-2022 азыр 2022 жылга чейин мындай болчу да. Курулушумду кыла берем, документациямды параллельно жасай берем. Дечүбүз да. Деп анан баягы күйгөндөрдүн баардыгы, алдангандардын баардыгы ошол негизде болчу да. Андан кийин эми аны азыр жокко чыгарып салды. Андай мисалы мындайча айтканда баягы акылга сыйбаган бир мыйзамдычы. Анан биринчи документин бүтүр, андан кийин анан ишке киришти отпойбу. Документтер жана строительство документтер бар бүткөн бизге мыйзамсыз, то есть мыйзамсыздыкка жок. Бүт документтер колубузда бар да. Тех условия алганбыз, проекттин баары согласован. Шашпай ошолор менен көрсөтүп аласыңар баягы көрүүчүлөргө мындай да биз ооба бар дейсиз да. Анан балким сиз калпайт коюшуңуз мүмкүн да мисалчы. Анан мен деле эч кимге ишенбейм. Көрүүчүлөр мени көрүп эртең күн мага ишенбей калат. Бага мен андай калбайм да, көрүүчүлөр мага ишенбей калышынчы. Ошон үчүн сиз баягы шашпай бир офистен киргизип алып көрсөтпөйсүзбү ошолор? Көрсөтсөңүз монтаждан үстүнө коюп кете берели. Анан бияктагы элдердин да сөзүн котпойсузбу? Жакта бир тартып койсоңор, мен үйүм жанына котлованга жок. Үйүңүз кайсысы? Тине. Мерге мектеп салгыла, садик салгыла, максимум танкабыз мындай кылып салгыла, биз кол коюп беребиз деп атабыз кошуналар менен. За. Танкабыз жана узунунан. Ооба. Узуну 2 этаж, 3 этажга чейин салабыз. Буга чейин 3-4 фирма келген, салабыз депчи. Анан биз эми мүмкүн эмеспиз дегенде кеткен. Мына булар дагы эметип атат. Бирок булар боюнча да уже чара көрүлүп атат. Общий квартал боюнча айтып кеттик го сизге.
мен просто мынаны тартып алып жатам. Котлован боюнча эмне деп жооп бересиз? Катланан боюнча бунуку казылган ошол бойдон, анан кийин эмеси обратный засып болот. Бул кайра көмүлөт да. Эмеси биянан башталат. Обратный засыптын баягы мааниси эмне дейм? Обратный засып азыр эмеде темелер фанералар койгондо, бетон коюп атканда бирткен место болуш керек да, мындай кош метке. Баягы. Артынан да. Артынан Бетон заливается на весь участок. Кайра көмүлөт. Даже тротуарлар жок. Мына элестетсеңиз, бул жакта 112 квартира болот. Нар жакта 400 канча квартира болот атат. Ошонун это уже ар бир үйдөн эле 500 квартира болот. 500дөн ашык болот атат. Ошого эле ар бир үйдөн эки эле баладан пусть болсун. 3-төн 4төн айткан жокмун. Эки эле баладан болгондо получается уже бир школа керек болуп калды. Бир детский сад керек болуп калды. Потому что ар бир семьяда машинелерин койгонго каяка деп. Биз азыр мына көчөдө турат, бир 6-7 машина турганда эле жолдон өтүш кыйын болуп калат. Тротуарыбыз жок, балдар өтөт. Балдар мектепке. Бизде биякта Көкжарда мектебибиз жок. Жерибиз бар, государство салып берелек. Күтүп атабыз, качан бизге мектеп салып берет деп. Органдардан келип эмне деп кетишти? Органдан келгенде айтты, биякта мыйзамсыз эчтеке жок деди. Бүт кагаздар мыйзамдуу деди. Анан кандай айткан? Жагына келип айтты го. Өткөндө келишип. Анан эметип бизде колубузда бүт кагаздар бар да. Милиция алып айткан. Бизге деле келип прокуратурага жазган жок, прокуратурада бизге уведомление жазган жок, приостановите деп. То есть бизге газ алар ошо газ гостройго жазганда газ келип бизге уведомление жөнөтүш керек. Бизге мындай келди, приостановите деп. Биз токтотмокпуз анда. Бизге бирок келген жок, потому что бизде бүт мыйзам чегинде да иштер жүрүп атканбыз. Анан азыр биздики газда турат, единый реестрде, как стоящий объектов. Ошол жактан, то есть эч кандай эме болгон жок да, бизге приостановление келген жок. Мында документтериңизди каяктан көрсөтүп, ошоктон көрүп алабыз. Офистен каяктан бир жерден көрүп тартып алчы. Пожарный гидрант эмелери боюнча да. Бул пожарка эмеси. Кайсысын орун? Ошо эме жана айтып атпайбы, эме пожарный эмесин өтпөй алган депчи. Полностью эме экспертизадан өткөн пожарныйдын. Булар уруксат берген да бизге. Бул канализация водоканалдан берилген. Бул эменики да. Жанакы эмеге кошулган спорт диаметри менен 500 мына Ахмадовский. Бирок ал жакка эме болгон да. Алип капитал кошулган. Биз ошол Алип капиталга силер кошуласыңар. Алип капиталга барып биз кошулабыз. Ал менен отдельно внутренний договор болот да, потому что өрөсө тапкан. Ошол bizde документтин баардыгы колубузда бар. Мында эч кимде тоскоолдук кылгандан элден башка эч ким тоскоолдук кылган жок мамлекеттердин тарабынан. Потому что өздөрү документ берип атат закондо деле, мыйзам чегинде элечи. Анан ошол болгон эле элдер эле тоскоолдук кылат да. Документтер кайсы жылдары алдыңар? Документ мынакей 2025. 25 жаңы эле алган. Жаңы алганбыз. Биз даже качан точно айтайын эмесин датасын. Апрель, 17 апрелде алганбыз. Мурда эми чын айтканда курулуш жааты каралбай калган. Азыр эми талап аябай күчтүү. Анан мурда чын айтканда бир чөнтөгүндө бир 100 000 доллар болсо эле бир участокты бирөө менен сүйлөшө калып эле котлован каза калып анан мен ошо котловандан ала койгула деп бир жакшы макет жасап алып эле саткылап жүрүшкөн да. Азыр эми талап чын айтканда бөлөк. Азыр башкача. Министрлик болуп түзүлдү. Түзүлгөндөн дагы азыр талапты аябай катуу коюп атат. Азыр болгону жакшы гана иштей алган, ар жакта капиталы бар, эртең элди алдап кетпеген, баягы курулушту жакшы кыла тургандар гана баягы эленип, баягы чоңдору алып жатат да. Азыркы министрлик берип аткан уруксаттардын баардыгы тең эле, чын айтканда 7 жолу элеп жөнөп, бир жолу кесилип аткан деп эсептейбиз. Анан эми бул боюнча дагы азыр укук коргоо органдары кандай дейт, эмне дейт, бул жашоочулардын да баягы кызыкчылыгы бар, эми алардын дагы өздөрүнүн укуктары бар, мисалы чынбы сиздер да буларды туура түшүнүңүздөр. Биз туура түшүндүк. Анан эми баягы муну чын айтканда укук коргоо органдары берген экен. Анын жообун кийинки көрсөтүүлөргө сиздерге так көрсөтүп берели. Кандай жооп беришти, бул жака чара колдондубу же бул жактын курулушун токтоттубу же болбосо жок, курулушуңарды улантып бергиле, баардыгы мыйзам чегинде. Эми баягы жашоочулардын арыздары аларга дагы жооп болду деген бир жооп чыгар. Айтып кеткенин унутуп калыптырмын бул жерде. Бул жерде заборду кошуна кирип кеткен да биз жаккачы, биз тарапка. Бул кошуна кирип кеткен биз тарапкачы. Анан байлардын баары ошодон башталган да. Булар болсо эме деп биз келип заборун алып коебуз, баке биз бияка куруп баштайбыз дегенде бул Канча метр? Где-то 2 метрде да. Ошто примерно. Анан бул башталганда эмне деп башталган да? Бияктан эмне курбасыңар дегенде биз айтканбыз үй
көп кабаттуу үй курабыз дегенде ошондон балем бар салды да. Элди чогултуп ошо баягы курдурбайм деп, заборунду албайм деп. Башында сүйлөшкөндө мынткен, хорошо, вторник күнү эмелер келет, милиция келип туруп, прокуратурадан заявление жазган. Если незаконный болбосо, мен өзүм алам деген да. Ошо ойдон турат, уже 2 ай болуп кетти. Алган жок. Бир да кагаз келген жок. Мен эме деген, незаконный дегенчи. Мыйзам чегинде бүт бар мыйзам чегинде деген кагаз алып атса, мыйзамсыз деген кагаз эчтеке келген жок. Ошо ойдон албай атат да вообще. Аны курдурбайт деп эчтеке. Силерди тияк бияктан тергөөгө же чакыртыштыбы? Прокуратура чакырган. Прокуратурадан ошо эме просто документтерди текшерген да. Эмне документтерибиз бар? Бүт документтердин баардыгы колдо турган документ бар. Мыйзам чегинде экен деп эле болду, эчтеке жок башканы. Ошо эле калган. А так биздики мындай мыйзамсыз деп айтканда деле бош эле болот да. Забор болот. Бул жактын ээси ким экен? Үйдүн. Забор чыгып кеткен деп атко? Забор чыгып кеткен деп атпайбы? Могу забор чыгып кеткен деп. Уксак болобузбу? 20-жыл айтайын, проблема жок, алып коет. Алып коесуз. Алам деп атпайбы? Алам деп атат, бирок албай атпайбы ошо ойдон. Проблема жок, алып коет. Все. Анан тегеректи көрүп атасыз го, тегеректи үй бар да, заң кыйган үйлөр, чоң үйлөр. Анан биз деле карап элге мындай үй салып коеюн деп эметип атабыз. Булар для своего комфорта эле үй салып алган да. Просто мындай айтканда, жанына эч ким жашагысы эметкен жок да. То есть каалаган жок, бирөө жашасын депчи. А биз болсо элдерге үй салып берейин деп атабыз. Анан эметкенде булар өзүнүн комфортун ойлоп эле, анан эч ким салдырбай атат да. Эч ким жашабасын деп атат да бул жаккачы. Анан бул жакта район жакшы да, карабайсызбы, Алматинка жакын эле. Анан генплан боюнча жана көргөндөйбүз, генпланда детсад предусмотрено бар. Эметилген мектептер бар. Анан ошо бүт бар эси реализовать этсе, анда биякта садик, мектеп бүт бар болот да. Анан район Ботсад жанында, Алматинка жана жакын да. Эми район жакшы болгон үчүн бизге элге үй салып берели деп ошентип эми көрүп атасыз го, эми Бишкекте нехватка болот квартиралар. Көп эле квартиралар алабыз дегендер көп болуп атат. Анан биз деле ошол үй салып берип, анан элдер үйлүү болсун деп айтайын десек, элдер бирөөсү бияктан чыгып алып кошуналар. Биякка үй көп кабаттуу үй салбагыла, эл көп жашабасын деп. Жана сиз уккандай эле биякта парковка жок. Биздин балдар биякта жүрөт, анан көп балдар болуп кетет, биякта деп эле ошентип атат да. Эми эч ким, короче, булардын каалоосу боюнча биякта эч ким жашабаш керек да. Чисто өздөрү жашап эле, мындай чоң заңырам үйлөр салып эле, ошолордун ичинде жашап, өздөрү эч ким мешать этпегендей болупчу. Ошондой болот да бул жак. Мындай бул жакта же мындай мыйзамсыз деген вопрос эмес. Просто комфортно. Эми дагы байланышып туралбы? 1 ай, 1,5 айдын аралыгында көп нерсе чечилип турбайбы? Анан эми бул биринчи эле эфир, бул дагы уланат окшойт. Бияктан ары карайчы. Анан бул мисалы жашоочулардын дагы баягы арыздарына укук органдар кандай жооп берди, аны дагы чагылдырып туралы. Биздин жумуш баягы бейтараптуулук. Анан сиздин аты жөнүңүздү кызматыңызды айтып коесузбу? Мен жетекчи болом, компания Централ Азия Инвестроюнун жетекчиси болом. Мен атым Талгат Картамбаев.